Жигиттер, мынау Кыргыз ата. Биздин айылдан бир болсо коронавирус чыккан. Монтип тосуп салыптыр. Адамдарды өткөрбөй атат. Мен азыр оштон келдим. Мен айылга өткөрбөй атат. Ал жактан келгендерди чыгарбай атат. Ушундай окуя. Бүгүн 20 март, могул жакта монтип машиналар токтоп калды. Ким Ошто болсо, башка жакта болсоңор, келбей эле койгула айылгачы. Adamların kelge çıkkanlarını barab adamların temperaturasını bilir, parazdazı bollar çok da bizde. Tabii özüne sorap, anamne sal. Kayaka vardılar, kaç patalarda oldular, koylarda oldular, o bütün nerseler götürmüşler, toplattılar. Бүгүн Кыргызстандын аймагынан коронавирус жуктурган дагы 3 адам аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жыйын учурунда билдирди. Коронавирус табылгандар Ноокат районунун тургундары. Кырдаалга байланыштуу кечээ ажылыкка барып келгендер, көп дүрбөлөңгө түшпөңүздөр. Умрага барып келгендер үйүңүздөрдөн чыкпай, көп адамдар менен жолукпай туруңуздар. Кандайдыр бир шек жаралса дароо кабарлаңыздар. Учурда биздин дарыгерлер үймө үй кыдырып текшерип жатат, деди Чолпонбаев. Министрдин айтымында алар аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө. Коронавирус табылган жарандар 12 мартта түз катта менен Ошко учуп келишкен. Алардан вирус 19 март күнү аныкталды. Учурда коронавирус табылган жарандар менен кошо келгендерди тактоо иштери жүрүп жатат. Так маалымат алуу үчүн аэропортко жана чек ара кызматына сурам жөнөтүлгөн. Маалымат булагы Спутник. Кечээ ажылыкка барып келген кыргызстандыктар дүрбөлөңгө түшпөй кайда экендигин билдирип коюусун суранам. Бул өтүнүчүн Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев жыйын учурунда айтты. Эске салсак, бүгүн Кыргызстандын аймагынан коронавирус жуктурган дагы 3 адам аныкталды. Алар дагы Умрага барып келген Ноокат районунун тургундары. Министр алардан дайынын билдирип, эгер оорунун белгилери болсо, үйдөн чыкпай отуруусун суранды. Чолпонбаевдин айтымында аларды дарыгерлер үймө үй кыдырып текшерип жатат. Маалымат булагы Спутник. Ноокат районуна өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлү Узарбек Жылкыбаев билдирди. Бул боюнча Ноокат районунун акими Давранбек Маматалиевдин буйругу чыкты. Ага ылайык төмөндөгүдөй чектөөлөр коюлат. Коомдук тартиптин сакталышы, өзгөчө маанилүү мамлекеттик жана стратегиялык объектилерди, ошондой эле калктын жашоо ишмердигин жана транспорттун иштешин камсыздоочу объектилерди коргоо күчөтүлсүн. Эл көп чогулган мекемелер жабылсын. Райондук штабтык мүчөлөрүнөн сырткары транспорттун бардык түрлөрү менен Ноокат районунун аймагына кирүүгө, ошондой эле анын аймагынан чыгууга чектөө киргизилсин. Белгилей кетсек, бүгүн Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Ноокаттын 3 тургуну коронавирус жуктурганын кабарлаган. Үчөө тең Сауд Аравияга кечээ ажылыкка барып келишкен. Учурда аймактык ооруканада жатышат, абалы канааттандырарлык. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 6га жетти. Буга чейин Созактын 3 тургунунан табылып, алар Жалал Абад облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө болчу. Коронавирус боюнча республиканын түштүк аймагында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу дагы кошумча 700 орун уюштурулду. Ыкчам штабтын маалыматы боюнча жаңы орундар Ош эл аралык аэропортунда дагы ачылууда. Бирок жүргүнчүлөрдүн саны кыйла азайгандыктан аба майданындагы обсервация ресурстарынын болгону 50% пайдаланылып жатат деп белгиледи Саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Бүгүн 20 мартка карата Кыргызстанда дагы 3 адамдан коронавирус аныкталганы маалым болду. Алар кечээ ажылык сапардан Ош аркылуу учуп келген Ноокат районунун тургундары. Коронавирус аныкталганы 18 мартта маалымдалган. Созактын 3 тургуну да Сауд Аравиядан кечээ ажылык сапардан Бишкек шаары аркылуу учуп келишкен. Учурда бейтаптар ооруканада. Активист абакка коронавируска шектелген адам жеткирилгенин айткан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы эмне дейт? Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы жарандык активист Мелис Асбековдун билдирүүсүнө комментарий берди. Активист социалдык тармактагы баракчасына номер 47-түзөтүү абагына коронавируска шектелген соттолгон адам жеткирилгени тууралуу билдирүү жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерлери дароо бул маалыматты текшерип, бирок мындай учур катталбаганы аныкталды. Аталган маалымат чындыкка дал келбейт. Коронавируска
шектелген адам номер 47 абакка алынып келген эмес деп айтылат расмий маалыматта. Мелис Аспековго телефон чалып, бул маалымат чындыкка дал келбей турганы маалымдалган. Жарыяланган билдирүүнү баракчасынан өчүрүп коюуну сурандык. Бирок Мелис Аспеков сөгүнүп, маалыматты өчүрүүдөн баш тартты деп айтылат жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалыматында. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы УКМКнын билдирүүсүн эске салат. Анда такталбаган жалган маалымат тараткан жарандарга кылмыш жоопкерчилиги каралганы айтылат. Маалымат булагы